6 bölüm. Mına күндөр өтүп жатат. Мезгил да күзгө таяп калган эле. Белдүү азаматтар жумуш менен алпырышып жүрүшүп, кайбир кезде убактынын кандай сызып өткөнүн сезбей калышат. Андай кишилердин оюнда, көз алдында басса турса жалгыз гана калайык турар эле. Чынында ошондон бөлөк аларда кандай максат болсун? Келме кезек, терме тезек деген ушул дейт кедейлер. Турмуш өз жолун тапты. Ичи кара ниети жамандар акыры өз пейлинен табат да. Ушул амалдуу калаага келгенден бери Таабалдынын көңүлү куунак. Анткени бир тууган кыргыз казак эли өмүрдүккө бактаалайлуу болгонун өз көзү менен көрдү. Далай жылдар бою башын тигип күрөшкөндөгү көксөгөн максаты ушул күн эле го. Ал кыйын кезеңди да басып өттү. Азиз башы армандан эми арылды. Түн, бөлмөдө күйгөн шам, терезе ачык. Таабалды шаардын тоо тарабына көз чаптырып, кыялга термелип турду. Сыдырым жел лепилдеп жүрүп турат. Терезенин алдындагы бактын жалбырагы билинер-билинбес кыймылдайт. Чыгыштан жаңы толгон ай булут арасынан сүзүп чыгып, көк деңиздин үстүндө каалгып баратканы баг-дарактын арасынан көрүнөт. Айдын жарыгынан түшкөн жыгачтын жалбырактарынын көлөкөсү жерде ойнойт. Ушул түнкү жагымдуу кооз көрүнүштү Таабалды суктана карап турду. Баягы жылдарда түрмөдөн түрмө кыдырып жүргөн азаптуу күндөрдүн элеси көз алдына кылт этип келе калат. Кайра ошол суук көрүнүш бат эле житип жок болот. Күмүш чөнтөк сааттын жебеси чимирилип жатат. Таабалды кагаздарды оодарып, ар кайсы баракты үңүлө тиктеп, керексиздерин тытып таштады. Кылдаттык керек. Кетерде өзү бүтүрө албай калган кагаздарды тактап иреттеп койду. Бул бүтөлөк иштерди анын мында калган жолдоштору аткармак. Түн бир кыйла болгон маалда ага тилектеш жолдоштору келди. Таабалды досторуна калган иштерин тапшырды. Аркы-беркини айтышып күлүштү. Ниети жаман кишилерди айлакердик менен колго түшүрүшкөндүктөрүнөн кээ урушту. Бирге иштешкен кызматташ кишилер бири-бири менен эң ынак болушат эмеспи? Дейле ажырашкысы келишпейт. Кадыр көңүл калышпаган, жаманчылыкта болсун же жакшылыкта болсун, бардыгын бирге тартышкан жан кыйышпас достордун жагдайга жараша ажырашмагы да тозок экен. Алмата менен Пишпектин ортосу буларга дал ушул ажырашар мезгилде айчылык алыс жолдой көрүнүп кеткенсийт. Таабалды далай максатташ курбуларына ишти ыңгайына жараша бөлгөн. Ошолордун баарынын элеси азырда эсинде. Алар эч качан унутулбайт. Жүрөгүнүн терең жерине ал достору бекем сакталган. Кайда жүрсө да, кандай гана кыйынчылык болгон убакта да Пудовкин ошол тилектештеринен кат кабар албай койчу эмес эле. Эми ушул каршы жүргөн жерден ал жолдошторунан кантип кол үзсүн. Таабалды жолдошторунун колун кыса кармап коштошуп жатып муну айтты. Жолдоштор, алтын жаныңардын аманчылыгында бай менен манапка, чиновниктерге, кала берсе заардуу душманга ырайым кыла көрбөгүлө. Кеңеш бийлигинин асыл иши үчүн жаныңарды курман кылуудан кайра тартчу болбогула. Кайыр кош, жакшы калгыла. Ал ошол эле түнү шашып жолго чыкты. Көрбөгөн жол, анын үстүнө кыйын кезең. Касташкан жоо ыгы келе калса, мындай кишилердин канын ууртодон кайра тартышпайт. Эл сагынбас эр болбос, жер сагынбас ат болбос деп эл айткандай, эр жүрөк азамат туулуп өскөн жерди ак сүтүн берген энеси менен кара чечекей уялаш бир туугандарын көрүүгө ашыкты. Мындай мезгилде киндик кесип, кир жуулган жерди жана эркиндикке чыккан бир тууган эл журтту эңсөөдөн артык эмне бар? Эл кайда, туулуп өскөн жер кайда деп Таабалды бир кездерде түрмөдөн зарлабады беле? О, чиркин дүйнө! Бактаалай, эркиндик нечен кармаш менен гана колго келет тура. Жыргалды, жакшылыкты көксөсөң, өз элиңдин таламын талаш. Ошондо гана көзүң ачылып, мүдөөңө жетесиң. Улуу кишилердин бул насаатында калет жок да. Эр бактысын эл ачат тура. Иштин жайын элден үйрөн, ошондо гана ийгилик болот. Алаяк карагер караңгыда буйдалбай баратат. Алды жагынан шырп эткен дабыш чыкса, кулагын камыштай тикчитет. Айсыз караңгыда да жол жүрүп жедеп каныккан. Бет алдынан өңгүл-дөңгүл жер туш келсе да, жаныбар кошкуруп туягын илинтпей өтөт. Аттын мыктылыгына ыраазы.
Бирөөнү кууса буйтатпай жетип, качса карандатпай кутула турган. Бул карагер менен таап чек араны бузган митайымдардын неченин кууп кармаган. Мына бирде жорголосо, бирде басып, башты чулгуп, маңкаңдап, узун жолду артта калтырууда. Түн. Таап жүрөгү элеп-желеп, чиркин кыял кыйланы эске түшүрдү. Сана мунун көңүлүн аларды кылат. Жок дегенде үйүнө баратканда жөн койсо боло. Деги кандай күйүт, кандай арман. Ак эмчегин эмизген апасы толкун тирүү болду экен. Ал капкачан дайынсыз жоголгон кулунунан эчак үмүтүн үзүп түңүлгөндүр. Балким же бечара баласын эстеп зарлап жүрөбү. Ак сүтүмдү актап, убайын көрсөтпөй дарексиз жоголду деп, эне байкуш уулуна өктөө кылып сыздап тургандыр. Ал тирүү болсо, карган чагында кайсы байдын суусун алып, отун жагып куурап жүрөт болду экен. Же эл катары алда боштондукка чыктыбы? Мунун аттай арка, тоодой медер кылган бир туугандары кайда? Ошолордун кимиси жарык дүйнөдө бар, кимиси жок. Ала тоонун ой чуңкуру көп. 1916-жылы Ак падышага солдат бербей көтөрүлүш чыгарып, эл Кытайды карай үрккөндө, ошолор да калайыктын шаары менен кошо качып баратып, ач бел куу жондо тентип жок болуштубу? Эркиндик талашкан кайран эл ошондо чачылбады беле? Россияга эрк таңы атканда гана өлгөндөн калган кыргыздар кайра туулу өскөн жерине келишкен. Балким энеси бир туугандары да жалпы журт менен Ала тоого кайтышкандыр. Таабалдыны ушундай узун сана ойдон тоого сүйрөп келатты. Мындай учурда ойго эмне түшпөсүн. Тилек, үмүт комиссарды ээликтирип алга сүйрөөдө. Түн катып келаткан жолоочу бир кыйла жол жүргөндө чыгыштан таңгашкайып, көктөгү сан жеткис жылдыздар бириндеп тарап баратты. Салкын жел күзгү саргарган чөптүн башын жайкап, сапарчынын көңүлүн эргитет. Жел аргыга чыйрыга түшкөн алаяк карагердин жал куйругу төгүлөт. Таң аппак атып, табигаттын жыргалдуу мезгили өз кучагын жаят. Ээн тала. Анда-санда гана алды жактан агын суулар туш келет. Жалгыз жол жүргөн кишиге жапайы кийиктин көрүнгөнү да эрмек болгонсуйт. Бозадырды как жарып, тоодон түшкөн жалгыз арык туш келди. Таң аткыча жол жүрүп, ат үстүндө чалыккан жолоочу күндүн нуру жаңыдан чачырап келатканда аттан түшүп эс алды. Ал атынын ээр токумун алып, карагердин жонун сергитип, өзү суунун жээгиндеги көк шүберге оонай кетти. Ат суудан кылкылдата жутту да, андан соң арыктын боюндагы көк жашаңдан күртүлдөтүп сугунду. Таабалды чечинип музда сууга аябай жуунду. Көңүлүн сергитип ары бери басты. Колун серепчилеп эки жакты караса, кан жолдон алыс адырдын ар кайсы жеринде жайылып жүргөн мал көрүнөт. Алаяк карагер ачыгып калса керек чөптү бурдап бат эле кардын кампайтты. Таабалды атты ээр токумдун жанына жетелеп келди да терин кырды. Аңгыча күн көтөрүлдү. Ал кайра жолго чыкты. Өөдө жагындагы тизмектешкен тоону кадуулай кеткен бөксө жолдун төмөнкү тарабы кумсарып жаткан бозомук жайык суналып жатат. Ушул түзгө суу жеткирип дыйкандар аштык айдаса деген ойго кетет Таабалды. Кулун кезинен тоодо жүрүп көнгөн алаяк карагер улам барган сайын кызыды. Омуроосунан чыпылдап муздак тер чыгат. Ооздукту азуусуна салып чайнайт. Ал аны аяп тизгинин тартса, эңкейип башын жерге сала коет да өөдөгө чамынат. Эйри буйру кыя атка кеп эместей өңдөнөт. Жаныбар ат эмес бекен дейт Таабалды. Жолоочу жапыс ашуунун түз белине чыга келди. Ашуунун аркы бетинде бир топ жейрен оттоп жүрүшкөн. Алар жыт алышты көрүнөт, ойт берип төш таяна качып чыгышты да токтоп тура калышып, таң калгандай карашат. Кыязы кийиктер көп жалкоотой болуша эле көрүнөт. Тилекке жараша асман күзгүдөй тунук. Ал кордойдун белине чыгып карады эле, кагылайын ала тоо шаңкайып даана көрүндү. Тоонун кулунунун мууну бошоп, токтона албай эреркеп, сүйүнгөндөн бүткөн бою балкый түштү. Көзүнөн ысык жаш мөлтүрөдү. Жүрөгү азоо тайдай туйлайт. Боюн токтотуп, өзүн бекем кармап кайрат кылат. Акыры көрдүм дейт ал. Ал эки көзүн жоодуратып, кою кара мурутун жанып алды да, алдыдагы ээликкен тулпарга камчы уруп, учкан куш менен жарышчуудай кыя менен зымырады. Айтылуу Сары өзөн. Чүйдүн мейкин талаасы жакындап калды.
Жибектей желбиреген күзгү жел анын бети башын сылап, шинелинин эки этегин делбиретет. Жел шамалга айлангандай күчөп, солдаттын башынан боз папагын учуруп кете жаздайт. Карагер катуулаган сайын аттын аягынан чыккан чаң уюлгуп көтөрүлөт да, созула тартып артта калат. Какшый кургаган жалбырактар алтын түстөнөт, ат аягы тийгенде шуудурай түшөт. Өзөндөрдө аркырап аккан көк кашка суулар небак тартылып калган кез эле. Мейдеткеш дыйкандар ар кайсы жерден ашыктарын кырманга жыйнап, четинен теминге бастырып жүрүшкөнү көрүнөт. Ал туулуп өскөн жерине жакындаган сайын көз алдына улам сулуу талаа кездешет. Алыстан башын мөңгү баскан тоонун татынакай көрүнүшү алдан эмедей көрүнүп өзүнө тартат. Ошол өлчөмсүз кереметтүү кооз көрүнүштү Таабалды көзүнүн кареги таалганча карап келатат. Улам жакындаган сайын берекелүү ала тоо койнун кенен ачып, "Кел кулунум, сагындың го, күлүктүн оозун кое бер, кел бат" деп чакыргандай сезилет. Алдынан чоочун киши кезиксе да ага жетине албай салам берет. Толкуган жүрөк, кубанычтан ысыган дене Таабалдыны ээликтирип, учурган бойдон келатат. Кара жолдун боюна жакын жерден кырман көрүнгөндө, Таабалды ошону көздөй атынын башын бурду. Эки кызыл өгүз, бир карала саануйду теминге кошуп, сыйда кара сакалчан, узун бойлуу, кара сур, орто жашап калган киши оп майдалап жатыптыр. Таабалды салам айтты эле, тигил дыйкан алиге алып, анан ызаат кыла жолоочунун атын алды. Обочороктогу чөп алачыкка алып келип, дыйкан шашып анын алдына көгүш көрпөчөнү төшөдү. Таардан жасалган майлыкка оролуп көмөш нанды барпайган шадылуу колу менен түрмөктөй кармап келип меймандын алдына жайды. Кылчайып, чыгаш челектен сүзмө катыктап ачыткан жармадан куюп, Таабалдыга кош колдоп сунай берди. Ал суусап, таңдайы так каткан неме аяктагы жарманы теңинен оодара жутуп жиберип, оң колу менен мурутун сылап, алдында турган нанды сындырып жей баштады. "Жарыктык, ушул жарманы ичпегениме нечен жылдардын жүзү болду эле", деди Таабалды. Дыйкан бу кайда жүргөн немеле дегендей аны таң кала карайт. "Эмне үчүн? Койчу, кыргыз баласы болуп туруп кантип эле жарма ичпей чыдап жүрдүң?" деп суроодон анын оозу батпады көрүнөт. Ал көзүн күлүңдөтүп жөн болду. Бул кырман бастырып жаткан Сакенбай деген киши эле. Алаяк карагер кичине көкүрөгүн баскандан соң аны отко коюп, олтурушуп жай сураша кетишти. Таабалды өзүнүн башынан өткөндөрүн Сакенбайга кыскача түшүндүргөндө, дыйкан ага бир чети жаны ачыганынан кейип, бир чети эли журттун издеп келе жатканына абдан ыраазы болду. Күз болсо да ысыктын илеби али кайта эле келе. Дыйкандын денесинен тер чыпылдап чыгат. Ал жаңы кийген чыт көйнөгүнүн жеңи менен маңдайын улам аарчыйт. Темин айдап жүргөн бала да эс алганы алачыкка келип, беркилердин кебин тыңшайт. Кезек-кезек сыдырым жел боло калганда эс ала түшүшөт. Сөз кызыды. Таабалдынын ким экенин жана анын каяктан келатканын толук билгенден кийин, Сакенбай анын кеңеш өкмөтүнүн закону жөнүндө түшүнбөгөнүн улам андан чукулап сурай берди. Ал кубангандан толкуп карс-карс күлөт, көңүлү көтөрүлөт. Сакенбай сөзмөр киши эле. "Айланайын, сен Ленинди көрдүңбү?" деп дыйкан олтурган ордунан козголуп чөгөлөй калып, Таабалдыдан көзүн айырбай мелтирей түштү. "Владимир Ильич Ленинди мен 1917 жылы Петрограддагы Смольныйда жумушчулар менен солдаттар падышанын кышкы сарайын алуу үчүн куралдуу көтөрүлүшкө камданып жатканда көрдүм. Айланайын жарыктык, дей кандай киши экен?" Таабалды дыйкандын сүйкүмдүү кебетесин астыртан тиктеп, өз ичинен анын ак пейили менен сурап жатканына ыраазы боло ага мындай деди. "Кандай болмок эле? Ал силердей карапайым жөнөкөй киши. Улуу кишилер жөнөкөй болот эмеспи?" Сакенбайдын жүзүнө тамылжып кызыл жүгүрө түштү. Ал күлүңдөп, чор баскан алаканын ушалап, жакшы сөз көңүлүнө толгондо дагы эмне тууралуу сурарын билбей, кичине мукактанып эки жагын каранды. Туура жагында мотурайып отурган уулун тиктеди. Анан бир аз тынчтыктан соң дыйкан үнүн көтөрө чыгарып, Таабалды жакка денесин кыйшайтып, мойнун созуп сүйлөдү. "О Кудай, ошого узун өмүр бере көр. Ал болбосо биздей жарды жалчыга мындай азаттык кайда эле? Ошол өмүр бою куурап келген биздей карыптардын көзүн ачты. Кордуктан, армандан, кайгызардан кутулдук.
Ал kızıp bakıldap jatıp, negedir үнün gargıldantıp oğurulutundu. Esine kılt edip bir nese tüşe kalsa gerek, kavagın tüyüp kimdir birögö ızırıňa sit. Azır ele jarkırap jaynap turgan nemenin kebetesi sal özgörülö tüşkönüne joloçu taň kalganday anyk karady ele. Aňgyşa Sakenbay jaň ele ayağı üzüle kalgan kebinin akıryn ulady. Emi inim zulumlardan görgönde aytып oltursak tügenböz. Uşul ayılda Tarpanbay degen bay bar. Men köýünçe oşol aç küsönüň golunda kurap jürdüm. Al meni tirülöy görgö gana gömgön jok, andan bölöktün baryn görsetken. Keňeş hökmeti çykkandan beri dele koy, al bizge büjüňdep çurkayt. Oşonuň gordugy esime düşkönde kalçıldap toktona albay kanım kızıp kedet. Any kursakka muştagym gelet. Kanteýin, dagy sabır kılıp tim bolam. Jaň hökmetden kızıl ögüs gök soka aldyk. Jardam dep alsızga kezdeme açtyk berip jatat. Jer suwga eye bolduk. Uşul günde janagy bay meni akıryn imerip özüne tartyp ala koyup, kol tokmo kılıp algysy bar. Oy amaldy it dese, barıdan oşonusuna açum gelet. Dege any bir soyam. O köktüm şuk it. Sakenbay açuusuna çydabay janynda jatkan çırpыкty büktöp ırgıtıp ızırındı. Beçara kişinin gözü oynaktap, beş manjalarynyň başı titredi. Jürögüne unutulgus tak salgan baydy al tıtıp jep jiberçüdey tutalanyp oğlugat. Al taap aldy emne deyir eken degendey boldu. Sake, albette baylar, manaptar, xandar, bekter sizdeylerge dalaydy görsetken. Alar kimderdin töwesин gandabagan deysiz. Azırkı günde hukuk, bilik sizdeylerдің koluna toluk ötken gezi. Kandy aktabay sorgon baymanaptardın murdagıday hukugu kolunda jok. Duşmandın sazayı koluna başka türde berilet. Anın tuğra. Akılın emi meyme tüştü. Keňeş hökmeti barın ezilgen elge, emgekçi elge berdi. Misalı bir tamsil kepta. Oşol ak sööktür azırkı zamanda dele biz menen koşo uşul жерди tepsep jürüşe berebi, je alar arabızdan bir jansıl boluşar beken. Haylanayın, men munu senden karangılığıman közüm jetpegenden surap jatam. Oşonu bilip alayın. Sakenbay tizesin kuçaktap taap aldydan жооп kütkönдөй meltirey tüştü. Taap aldy anın suroosuna daroo жооп kaytarbay özünçe oylana kaldı. Tım-tırs bolo düştü. Kırmandın çetinde turgan ögüzdördün kepşegeni uğulat. Taap aldy aga mınday dedi. Baylar akırınlık menen el arasынан tazalanары şeksiz Sake. Andaylardı jogotu üçün köp hareket, köp güç jumşaların tüşünörsüz. Esiňerde bolsun, alar jön jatışpay tımızın silerge karşılık kılat. Karangı kişilerdi kökütüp koltuğuna su bürköt. Özleri bilmeksen bolup gana mınday çetke çıga berişet. Mına oşogo sak boluş gerek. Ova taap ayttың. Жүzü karalar keyde ar kimdi astırtan türtüp koyuşat okşoyt. Anısın baykap kaldık. Mına orus elinin jumuşçulары duşmandı birikteşip talkalaştı. Kedeyler birdikti bolgondo gana iş ilgerileyt. Raspı? Siz kedeyler тобун başkarat ekensiz. Partiya menen hökmet silerge işenip hukuk bergen soň siler hökmetdi kadırlaşıňar gerek da. Halida bolsa baylardın, manaptardın kolunda ezilgen koyçular, жылkıçılar köp. Handaylardı kedeyler uyumuna tartıp, alarga öz hukuklarını açık düşündürüp el arasında işteseňer, oşonda gana silerдің koluňar uzarat, küç alasıňar. Bu aytkanyň akıl aylanayın. Men jakynda partiya boldum ele, dep Sakenbay kompoyup kötörüle süýledi. Partiya bolgon kişi taza jüret, halktın talamын talaşat. Ak niyetli kalыс bolat, elge jetekçilik kılat. Al hiç kaçan jamanlıkka baspagan adilet. Hala verse kedey balasının talamын talaşıp, duşmanga karşı göröşkön sonun kişi boluga tiiş Sake. Partiyany Lenin uyuşturgan. Keňeş biýligine partiya sayasi jaktan jol görsetöt. Mına uşunu köküröňüzgö bekem tüýüp alyňyz. Mına emi jarpym жазылып, gözüm ummaçday açıldı. Bayağı günü janagy Tarpanbay, partiya bolupsyň. Sen mından arı Kudaydı da tanıbaysın. Partiyaga ötken kişi ölgönde so ölbeytimiş degenden çoçup ketdim ele. Taap aldy sanın çaap katkırdı da bir pas unçukpay turup anan aga munu aytdı. Duşman emne debeyt Sake. Alar gör albastık menen bizdin hökmetdi partiyany arganday jol menen jamandaşat.
Eldi buzup teskeri ügüttöşöt. Andan başka düşmanның kılar eç maksatı kalgan jok. Bay palan dedi dep korkuunun, çoçunun ne gereği var? Siz bunu unutmаңыз. Baylar, manaptar jana oşolordun jan jökörlörü ıgı gelse silerdey kedeydin közün çukup tirүүлöy görgö kömörü bışık. Alar dinge baylanıştırıp el arasına uşak taratıp jandарын savaşat. Sizge okşogon bolşeviktер oşondoy zulumdun betin açış gerek, sake. Buzukuluk, yüzü karalık ak söğöktörдүн çoğun kuralı. Ha tаңның görü de. Iras ele, baymanap biz bilbegendi barıdan burada bilişet. Menin beregi uğulum temin aydap jüröt. Alar buga okşogon baldарын ilgeri ele aldagayda jiberip okutup alışıptır. Özüňe okşogon azamattar gelgen sayın жаңылыкta ala gelişip jırgatıp ketçet. Biz de bara bara barına düşünörüz. İşi kılıp kengeş hökmötünün boğusu bek bolsun. Zulumdardın gordugu kököygö тийген. Oşolordu köröйүн деген köz jok. Sake, menin atım tınıktığı. Özüm de es aldım. Sıyыңızga çoğun razımın. Amançılık bolsa dağı joluguşarbız. Jol alыс emespi, men emi attanayın. Ha, meyliniz. Bular çöv alaçıktan sırtka çıgıştı. Түш оп ketipdir. Күзгü күн мемиреп адамның көңүлүн эргитет. Ошо тегеректе тынчтык өкүм сүрүп турган. Сакембай ызат кылып, ар жакта оттоп жүргөн алаяк карагерди жетелеп келип токуду. Таабалды токмок жактан көзүн айырбай карап турса, алыстан тоонун арсак терсек чокулары мунарыктап бүлбүлдөп көрүнөт. Андан ары тоолордун дал чокуларында сур булуттар калдаят. Таабалды аттанмак болгондо, тетиңдей бара түшкөндө жол бөлүнүп эки тарапка кетет. Ошол ченде илгери Жамангара деген баатыр жолборс чапкан калың камышты жээктеп кеткен жолго түшүңүз. Берки Бишпек жакка барар жол, деди Сакембай колу менен жаңдап көрсөтө. Ал киши жолборсту кантип чапкан экен? Иним ай, уккан кулакта жазык жок эмеспи? Карылар ошондой дешет. Мен бала кезинде да карылар коурашып, ке урушуп отурушканын уктум эле. Жалган болсо, ошолор кайдан өз ойлорунан чыгарып айтсын. Токмоктун аягы калың камыштуу саздак келет. Аны эми көрөрсүз. Мыкандын суусу деген суу бар. Бир кездерде бир топ айыл ошондо турушса керек. Ал убакта эл аз, жер ээн. Ушунун баары ошондо ээн талай экен. Калың камыштын арасында жолборс жүрүшчү дешет. Ошол жоон топ айылдын малын ээн оттотпой, жолборс мерчемдүү жерге бугуп жол тосуп жүрөт. Бир күнү Жамангара, «Ой, эмне көчпөй мында камалып отурасыңар?» дейт. Айылдагылар баатырга чуулдашып, карыш жылдырбай торуп жүргөн жанагы жолборстун жайын айтышыптыр. Ошондо Жамангара, «Кокуй десе, ошол иттен да киши коркобу? Тигил тору бээни бери жетелеп келгиле», дейт. Анын айткан бээсин жетелеп келип беришет. Жамангара бээни ооздуктабай жайдак минип, колуна ыргай союлду алатта, «Силерди мал салыңар менен камап жаткан ит кайда?» деп ал сураганда, ага жолборстун жаткан жерин алыстан көрсөтүп беришет. Жамангара жайдак бээнин бир капталына кыйшая отуруп бараса, бир окумда капыстан жолборс качырат. Ошондо кайран эр колундагы ыргай союл менен качырган жолборсту тумшуктан ары берип калат да, кайра бура тартып ар жактагыларга, «Ой, мына корккон иттен кутулдуңар. Эми терисин сыйрып алгыла да көчкүлө», деп кете берет экен. Сиз азыр так ошол жолго түшсөңүз токмокко түз барасыз. Антпесе кокус жердин сырын билбегендиктен адашып бекер убара болосуз. Саз, баткак, кара суу бар. Эми ак жолуңуз ачылсын. Аманчылык болсо илгери кийин дагы көрүшөрбүз. Кагылайын. Кайыр, саламат болуңуз. Таабалды кара жолду жээктеп баратканда, дыйкан көзүн айырбай карааны үзүлгөнчө артынан карап турду. Анын оюна бул келди. Мунун айткан кеби көңүлүмү көтөрүп чоң демөрүм болду. Өз баркыбызды өзүбүз билсек, партиянын көрсөткөндөй болсок, демек жерде калбайт көрүнөбүз. Байманаптан кек алар кез келди. Мейли, эми белди бек байлап жаңы турмуштун жыргалын көрөлү. Жолоочу жолдон адашпай шыдыр барадат. Улам жол кыскарган сайын бет маңдайынан Токмок калаасынын карарыңкы карааны мунарыктап көрүнөт. Жол боюндагы калың камыштардын башы шамалга ыргалып, кийин калып жатат. Таабалды көп ойлончу эле. Өзгөчө дал ушул ат үстүндө баратканда, анын жүрөгү элеп-желеп болуп, бир нерсени сезгендей сыяктанат.
Ata-ene bir tuğan adamdın boğur eti menen teң. Bizdikilerden kimisi var, kimisi yok degen oy anı termetip arı beri kalçaydı. Tuğandın, kurbu kurdaştın barkın bilgen de var, bilbegen de bar çıgar. Kuş kanatı menen uçup kuyruğu menen konot emes be. O tuğan жердin toprağı altın. Başta yok degende enesinden je bir borloodan kabardar bolsa anda bir jönele go. Dareksiz жүрgөнүнөн beri kança gündör, kança жылдар өткөнүn эми эсептөөдө кыйын. Анан кантип Таабалдынын санаасы ушул учурда санга бөлүнбөсүн. Мындай көптү көргөн, жаманчылык менен жакшылыкка жедеп бышкан салаваттуу, токтоо кишилер канчалык кайраттуу болгон күндө деле эмне болор экен, кандай алабалда калар экенмин дээри чын го. Алматадан жөнөгөндөн тартып мунун көңүлү бирде чалкып, бирде ойго батып, жүрөк заада болушунун негизги түйүндүү себеби ушунда эле. Күн уясына батарына аз кылганда алаяк карагер ооздукту кемире тиштей башын чулгуп, көкүлүн көккө ыргытып, токмоктун боз топурагы бураган чаң көчөсүнө жаңы түштү. Үстү камыш менен жабылган боз тамдын кээси урап, орду жаңырып калган сыяктанат. Таабалдынын көзүнө эски шаар мурдагысынан кандайдыр өзгөрүлүп калгандай көрүндү. Чыны ошондой. Ал артыкча көчөдөгү жүргөн шаардыктарды жана элеттен келген кишилерди абайлап кароодо. Калк жай, кабактары ачык, ээн жайкын жүргөндөй сезилет. Боз шинелчен чоочун аскерди көчөдөн көргөндөр таңыркай карашты. Токмоктун ашпоздорунан, чайканаларынан капыстан чыга калышкан кишилер «Бу ким болду? Кайдан келди экен? Кайда барат? Өзү аскерден келген неме көрүнөт?» дешип бейтааныш кишини артынан акмалап карап калышты. Таабалды жай баракат ийрим уйруу көчөдө баратып, «Балким мен тааныган малайлардын бирөө кезип калбасын. Тезекбай Айшатам жолугуп калар. Ал кайдан? Ал киши Суриковдун малын багып жүргөндө эле жер моюндап калган киши эле. Ким билет?» деген ойго да келет. Ал шаардын ичин кыдыра баштады. Күн батар маалда калың бада көчөгө батпай келе баштаганда чаң буруксуп көтөрүлдү. Жолоочу жолдон чыгып бададан четтей берди. Анткени менен дагы эле көчөдөн көчө кыдырууда. Чынында калаанын ичин көргүсү келип турат. Таабалды ушинтип бастырып жүргөндө күн батты. Ар кимди сонуркагансып карагандан анын көзү талыды көрүнөт. Эми кайда түнөйт? Тааныбаган бирөөнүн короосуна сүзө качырып баруудан ал батын албады. Алыстан жол тартып келген неменин бүткөн бою ат үстүндө жанчылып калганы сезилип турат. Денеси оор тартып салмактанат. Күн кечтеп күйгүм кирип келатканда ал көчөдөгү чоочун бирөөгө кайрылууга аргасыз болду. «Жолдош, кичине сабыр этип тура туруңузчу». Тиги көчөнүн жээги менен шыпылдап баскан киши бурулуп, «Ляппай таксыр» деп ага ызатыкла токтоду. «Мен таксырлардан эмесмин, жолдош. Кызыл аскер болом. Алматадан келатам. Кичипейилдик кылып мага Кербен сарайды көрсөтүп коюңузчу». «Жакшы болот. Тетиги бурчтан бурулсаңыз эле, Кербен сарай». «Рахмат». Таабалды ал кишиден андан башка сөз сураган жок. Кербен сарайды таап алды. Ал антип минтип атын жайгаштырганча көз байланды. Таабалды Кербен сарайга түшүп, ээр токумун жазданып жатары менен чарчаган эме аяк серппей уйкуга кеткен. Эртеси ойгонсо жаңыдан күндүн нуру чачырап келатыптыр. Таабалды туруп атын сугарды. Ага жаңыртып көк бериден салып аттын терин кырды. Токмок шаары буга үйүр ала түшкөндөй сезилди. Түндө сарайга кой, азоолак жылкы түнөгөн, ошолордун баарын үрүң бараңдан мал базарга айдап кетишиптир. Эртең менен мал кымбат болгой эле дешип түндө ар кимдин өзүнчө кобурашканын жаңы келген жолоочунун кулагы чалган. Ошол күнү базар болчу. Таабалды жай басып көчөгө чыкса, аркы терки жүргөндөр кайдадыр бир жакка шашкандай көрүндү. Ал эч кимден базардын дайынын сураган жок. Көпчүлүк бараткан жакка бет ала кыбырап баратат. Ар кайсы үйлөрдү сыртынан абайлап карайт. Кай бирөөлөрү арабага бедени үйө басып алышыптыр. Кай бирлери эшекке, өгүзгө отун куурай жүктөп алышканын көрдү. Ушу кишилердин баары базар жакка шашып баратышат. Базарда эл тим эле кара таандай кыжылдайт. Таабалды сырттан базардагыларды абайлап турса, ар ким сатканы келген нерсесин өткөзүү менен алек болуп жүргөнү көрүндү. Тааныш киши жолугуп калбасын деп, ал базарды ары бери аралап, ар кимден көзүн албай карай берди.
Alardan akırın çekmelep özlerinin jayын surayt. Anan Surikovdun malın bakkan Tezekbaydı jana bayağı жылы özü menen koşo Anjiyanga uy, koy aydaşıp bargan Tilekeni suramjılap görse bari bilbeyiz deşet. Al emi ökmöt jönündө pikirleşse kimisi bolbosun kuvanışıp, terdep çardap ağa öz köngülündögü çın ak niyetin aytıştı. Bulardın munusu tavaldıga abdan jaktı. Şahardyk atkarуу komitetinin qaysı jerde ekenin da suramjılap bilip aldı. Tavaldı enesin bir tuğanların dağına bilgen kişiге joluguşu kerek ele. Bирок андай nemeler ağa kezikpey aylasın ketirip münkür öttü. Kokус izdep Issıkköl tarapka barsa, ayaktan da üy bülösün taba albasa, oşonda anık uvara bolot da, Aytor kanday bararın, kimden sorarın bilbey tavaldının başı maң boldu. Emi kantet, kayda barış kerek, dareksiz enesin kaydan tabat. Mına uşuğa okşogon türmöktöşkön tүйündü suroodon munun başı katat. Bayatan beri bazardagılardın ar gemisinden suraştırıp jürüp çalıktı. Bir maalda tаңдайы urgap suusaganda bazardan çettep çıgıp, çaykanadan bir çaynek çay alıp içip oturup, andagılardın bajıldap alda nemelerde aytışıp oturuşkanın tыңşады. Çaykanada oturgandardın keyesi kandaydır bir baydın aksına doğulap algаны jönündө kötörülüp keburat. Başka bir öylörü uşu günde öz turmuşu oňolup kalganını aytıp jatat. Kaybiröler bıyıl kıyın çıkkan eginin maktay getse, bir jakta oturgan kimdir biri zayıvına gatu tarınganın jakın öz kişisine düşündürüp oturat. Mına uşulardın barın ugup tavaldı turmuş degen uşul da dep özünçö oylandı. Tavaldının janındağı kişiler uçuraşıp, jayын suraşa da geçti. Özlerinin okat tirikçiliginden kevuruştu. Al göğünçö elettegi eldin turmuşun oşo kişilerden gayra takıp suradı. Tavaldı çaykanadan çıktı da emi kayda bararın, kimderge gayrıların bilbey bir pas oylanıp, anan mından bir neçe jıl ilgeri torpoğun kaytargan, üy jumuşun kılıp jana Anjiyanga malın aydap bargan Baykov bay esine düştü. Andan emi buğa kanday ırayım bolmokçu. Oşol жүzü kara munu botodoy bozotup Anjiyan şaharına taştap ketpedi bile. Al bar bolgon günde da andan emne jakşılık bolot. Balkim oşol kuu kaptal kara mürtöz Yegor tavaldıga emi uygaqtay jabışı olar. Al azır oşondogu jetim balany jazbay taanır. Tüşkö jakындap kaldı. Tavaldı ar oylanyp, beri oylanyp, Tezekbaydın dayının oşol Baykovdon bilүүnü ılayık görüp izdep jönödü. Bazarga gelgenler çetinen tarap jatjat. Arabanın attın ayağından çaң ızgayt. Tavaldı çaңdan ovoçolop köçönü boylop bastı. Yegor baydın үйü şaardın çet jagındağı gömüskö jerdele. Tavaldı oşol jakka bet aldı. Kim bilet, al töböңdөн urgur balkim bul şaardan eçak bir jakka köçüp ketkendir. Tavaldı anı taap kalanmı degen ümüttü. İlgeri tavaldı körgön üstü kamış menen jabılgan üylөр dagı ele oşondogusunday körüngönsügön menen biraz özgörüle düşkön. Atıgül qaysı bir ölörü kemireyip jıgılgany araң turganday görünse, keyesinin orda ele kalgan. Oşol gezde jaş terekler bugünkü günde obolop çınar boluptur. Kapkaçankı baydın qoroosun emi jazbay taanuu kıyın da. Tavaldı jakşı ele karap keledat. Antken menen oşo tegerektegi üylödün birin da uşulgo dep büşürkögön jok. Ar kimden surasa bari teң bilbeyiz deşet. Kıyazı bu kişiler de tokmokko kiyinçerek gelişse gerek. Baykovdun qoroosunun күnbatış jagında saz bar bolçu. Anı da köre albadı. Balkim men adaşıp bölök jaktan izdep jürbeyin dep da oylondu al. Al saat çırmagırdı bilgen kim bar boldu eken. Al bir köçönün burçundağı çoң tüp turpan baktın gölökösünde terin şıpırıp turdu ele. Aڭıça ar jaktağı koroodon kök ala sakal avuçka çıgıp, tayagın jerge nıktay tayanıp, anda sanda kürsüldöp jötölüp, arıktın jeegine jetip oturganı gördü. Kimge gayrıların bilbey başı maң bolgon tavaldı oşol kişini gözдөй ыкчамдай bastırdı. Al avuçkanın janına jakındaganda ızat kılıp uçuraştı ele, kapıstan çoğuçun neme amandaşa ketkende, tigil çal, munu kaydan gördüm ele degensip anı taڭırkay karayt. Tavaldı anın bet maڭdayına oturup, andan çekmelep arkı berkine suradı. Avuçka süйлөгөн sayın çor baskan alakanı menen bırış baskan betin sıypap, nuru öçkön kөгültür gözün açıp juumup başını ikeyt. Tavaldı anı menen bir pas aңгемелешкенден keyin Baykovdu suradı. Avuçka başın bir jagına kıyşaytıp, kayda bir okumda akırığın küyrödü. Oşol şaytan baskır kengeş ökmötü jaňy çıkkanda ölüp kalsa bolobу?
Жок дегенде 1 жыл турса кызык болмок. Эми кимден өч аласың? Bir эсептен ошонун өлгөнү да дурус болду. Ошол Егор ээлеген жердин баарын кеңеш өкмөтү дыйкандарга берген. Байков анык митайым киши болчу. Ал өлөлегинде малым бүт сатып жибериптир. Егор колунан келсе, ээлеген жерин да бизге ыра көрбөй көрүнө кошо ала кетмегиле. Бирок чамасы жетпеди. Бул сөздү сүйлөп отурган Абышканын каңырыгы түтөдү. Кайра анын денесине кубат пайда боло калган сыяктуу кайраттанып, үнүн көтөрө чыгарып жатты. Ал берки шинелчен кишиге бел байлап эриркей түшүп, көкүрөгүндөгү тагын көрсөткөндө, Таабалдынын да түрмөдө жүргөндөгү денесине түшкөн эски так эсине түштү. Абышканын төшүндөгү аттын такасына окшогон так тегерек тартып кашкайыптааны көрүнөт. Кыйла жашка барып калса да, чалдын али көкүрөгү тунуктугун Таабалды анын кебетесинен байкады. Ушул азаптын тагы менин эсигөнүмдөн эч качан кетпес. Сен, уулум, адашып башка жактан издепсиң. Тетиги бурчтагы чоң үй ошо Егордуку. Анын өлгөнүнө көп жылдар болгон дедим го. Итиңдин үйүндө эми кимиси барын билчемес элем. Баягы желмогуз кемпир өлбөсө какылдап жүргөндүр. Кудаяандай какпашты албай койду. Ийде. Кебетиңе караганда аскерден жаңы кайткансың го дейм, чырагым. Ооба, мен ошол Егорго жаш кезимде малай болгом. Ошолордон бир кишинин дайынын сурамак элем. Ошондой дегин, кеңеш өкмөтү биздейлерди азаптан куткарды. Ооба. Деги биз жаңы өкмөткө ыраазыбыз. Кайыр, саламат болуңуз. Соо бол, чырагым. Абышка тамырлары көгүш тартып бадырайган колун Таабалдыга сунду. Таабалды бурчтагы короонун эшигине жетип, бир аз токтоп абайлап турду. Короодон киши көрүнгөн жок. Ал үйдөн көзүн түк албай жал карайт. Ал ашкананы, андан аркы аткананы жазбай тааныды. Бирок ошолорда ураарына аз калгандай көрүндү. Кожоюн, мында ким бар? Деди Таабалды. Эч ким үн каткан жок. Күлтүйгөн семиз, көзү үңүрөйүп ары кирген ак чач кемпир кезек башын калтыратып, мештин жанында жалгыз локуюп, жүнү үксүйгөн кара кандекти эркелетип башын сылап отурат. Анда санда гана оозун чормойтуп итке бирдеме дегенсип көзүн кысып күбүрөйт. Бөлмөнүн ичи тыптынч. Кемпирдин эч нерсе капарында жок. Ал бир окумда күржүйгөн мойнун буруп, мештин үстүндөгү чункени карап, күрсүлдөп жөтөлдө эле ит мага тамак бергени жатат деген өңдүү куйругун шыйпаңдатты. Эй, суусун, оозуң күйөт, мага окшогон карганбай кушум, десе кандек арткы эки буттап өйдө тура калып, анын көк чыт көйнөгүн алдыңкы буту менен чапчылап кыңшылайт. Кемпир мылжейип күлүмсүрөп, жанындай жакшы көргөн, өзүнө эрмек жана жанына караган болгон кандегин мурунга черткиледи. Ит тилин чыгарып эрдин жылады. Аңгыча күтпөгөн жерден эшик шарт ачылганда кемпирдин көзүнө шинелчен чоочун кишинин карааны көрүнгөндө жүрөгү шуудей түштү. Чоочуганынан башын кержее кеттирип, артына кичине кетенчиктеди. Кандек тигил келген чоочун кишиге ырылдады. Кой, жөн жат, деп кемпир андан башка эмне дээрин билбей кайсактап, берки босогодо турган кара мурутчан, шыңга бойлуу, көзү бажырайган, жазы маңдай келбеттүү кишиден көзү өттү. Егор Байков мырзанын үйү ушулбу? Деп ал киши сылык сурады кемпирден. Ооба, дегенге кемпир араң жарап, анан ал жүрөк токтотуп бир ооз бирдеме дебестен, тигил чоочун кишиден чоочулагандай андан боюн ала качып, ички үйдүн босогосун аттамак болгондо, анын май баскан семиз денеси эшикке урунду. Токтоңуз, неге менден анча качасыз? Мен сизди жеп жибермек белем. Кемпир амалсыздан токтой калды да тетири карап чокунду. Анын бүткөн бою билинер билинбес калтырай түшкөнсүдө. Митайым кемпир анысын берки Таабалдыга билгизбөөгө тырышып бой токтотту. Сизге ким керек эле? Мага сиз керексиз, Наталья Антоновна. Сиз мени тааныбай турасызбы? Жок, деди кемпир башын чайкап. Заматтын ортосунда анын кабагы бүркөлүп түнөрө түштү. Денеси от менен жалын болуп ысып баратат. Ал оорулуу тунуп турган ордунан карышчылбай какайып, каткан бойдон калды.
Bölмөнүн için тынчтык öz кучагына тартып алгансыды. Кандек жакын барганда ал аны акырын түртүп жиберди. Мени тааныбай калганыңызга таңым бар. Торпоңарды кайтардым эле. Самооруңарды коюп, отун сууңарды алчу элем. Ошондогу таап алды деген жетим баланы эми тааныбай калыпсыз. Кызык. Кемпир онтолой баштады. Анын колу калчылдап, күрсүйгөн денесин таап алды жакка жай буруп, дагы катуу өкүнгөнсөп оор күрсүндү. Бирок ал анткенин беркиге сездирбөөгө аракеттенип, колун жаңдап тиги кишиге орундукту көрсөтүп мындай деди. Кантип тааныбайын? Биз сени небак өлдү го дечү элек. Мына ойдо жокто сен шып кирип келгениңде жүрөгүм оозума каптала түшкөнүн көрсөң, чынымды айтайын, деп кирип келгениңде эле сени жазбай тааныдым. Егор болсо эч ак дүйнөдөн кайткан. Баары өлүшкөн. Менден бөлөктөрүн жер жалмаган. Эч ким калган жок. Анын үстүнө заман да которулуп кетпедиби? Ооба, ошондой болду. Албетте, жаңы тартип сизге анча жакпастыр дейм. Неге? Менин эч ким менен тиешем болбойт. Сенин акыңды берүүгө менде кубат кайдан болсун? Силерди жаман да, жакшы да көрбөйм. Мен сизден капкачаңкы акымды азыр доолап жаткан жерим жок. Таабалдынын бул сөзүн укканда кемпир кичине эс ала түшүп, кайпактап идиш аягын кармалап, эмне дээрин билбей шаштысы кеткен өңдөндү. Өз ичинен катуу кыйнала баштады. Ичи аччат, акылынан адашпоого тырышып, эс учун жийди. Саал-паал жүрөгүн басып эс ала түшкөн соң, ошондо да куу кемпир абайлап сүйлөөгө тырышты. Сен эмнеге келдиң эле? Наталья Антоновна, силердин малыңарды баккан Тезекбай деген чалды билесизби? Мен ошонун дайынын сизден сурамакчы элем. Ооба, бечара десең, аны кантип билбейин. Ал шорду Егордун тирүү кезинде эле кеңеш өкмөтү чыккандан кийин бизден бөлүнүп кеткен. Эми барбы, жокпу, аны жакшы биле албайм. Сенден эмнени жашырмак элем. Ошол да биздин үстүбүздөн арызданган болуш керек. Бирок аларын алыптыр. Дей кандай экенине түшүнбөдүм. Биздикинде жүргөн кедейдин баары ушу заманда өзүбүзгө кас экен. О, Кудай-ай! Кемпир үксүйгөн чачын жаагынан сылап, көзүн алайта катуу күрсүнүп, ойлоно калды. Бир окумда ал алаканын шак чаап, башын кейкеңдетип, алдан эме анын эсине эми түшө калгандай абдан ашыга сүйлөдү. Айтмакчы, ошол сен Анжиянга кеткен жылы сенин энеңмин деп бир катын балдарын ээрчитип келген. Ал да биздин торпокторду кайтарып жүргөн болчу. Анын биздикинен кеткенине аз эле жыл болду. Кап, ошонун аты эсимден чыгып кеткенин көрсөң, толкун болуп жүрбөсүн? Ооба, ошол. Эми ал кайда? Деп таабалды чыдамсыздана сурады эле. Кемпир даана дайынын айта албай бир аз мукактана түшүп, божомолдоп жооп берүүгө ашыкты. Ошол сенин энең биздикинен кеткенден кийин тигил Калый байдыкында жүрөт дешти эле. Балким эми деле ошонукунда жүргөн чыгар. Баса анын дайынын Калый байдын Акинжан деген малайы жакшы билиш керек. Сиз мага ошол кишини таап бере алар бекенсиз? Кемпир таш тиштегендей унчукпай калды. Таабалды аны астыртан тиктеди. Кара мүртөз кемпир үйүр алышкандан кийин тоотпой койчудай сыяктанат. Кайда бир окумда ал онтолоп араңдан зорго сүйлөдү. Жарайт, барып сага ошону таап берейин. Ал да аягы сай таппаган каргыш тийгирдин бири көрүнөт эле. Кокуска адасынча бир жакка кетип калды бекен. Мен азыр чыгам. Ой дүйнө-ай, бу турмушка таң калам. Кемпир ички бөлмөгө кирип кийим кие баштады. Таабалды анын ар бир кыймылын байкап отурат. Ички бөлмөнүн төрүндөгү бурчта касиеттүүлөрдүн икону бар эле. Кемпир жасанып бүтүп, ошо касиеттүүлөрдүн касиеттүүсү Христостун иконуна сыйынып чокунду. Ал өзүнчө алдан эмелерди ичинен күбүрөгөндө оозгу бөлмөдө калган таабалдыга колдой көр дегени гана араң угулду. Кемпир касиеттүүлөрүнө сыйынып болуп, ортодо илинүү турган Егордун сүрөтүн жалт бир карап, башын шылкыйтып, муңая оозгу бөлмөгө оолжуй басып чыкты. Жүр! Эшикке кемпирден мурда таабалды чыкты. Ал короо жакка көз жүгүртүп, жаш кезинде ушул короодо куурап жүргөнү кылт эсине түштү. Дегенде азап ушул короодон башталды эле.
Oşol azaptın ayağına çıkıp kayra gelip bul koroonu baktım açılganda kördüm dedi al öz içinen. Angıça kempir güşüldöp üydön çıkıp eşikке kulpu sala baştaganda üydö жалgыз kalgan kandek kalganı tırmalap kыңşılay başladı. Sağa göçöde emne var? İtler talayt dep bakıldadı kempir sırttan. Bular katarlaş basıp korodon çıkıştı. Bayağı avışka oşol ordunan dağıla bılk etpey oturuptur. Ağa jakınday bергende kempir çoğuçugansıp selttey düşüp tetir karadı. Avışka kempirdi taanıy koyup kavagın çıtıp suuk göz menen tiktep ağa oğuza "Bu tajal dağıla jüröt, kargan kançık" dep küngürönüp sөгüngöndö kempir kıcırlanıp çaldı görgüsü gelbey arışın kereye kereşiltedi. Uşulardın bari bizdi kargaşat, bari bizdi jek görüşöt, tamak içişte toyunuştu, araba suraşsa berçelek, emi bizge emne asılışat, degi bizge emne öştörü barın bilbedim. Oy toboy, bular emi bizge asılganın koysa bolo. Tağı aldı tük unçukpadı. Kempir ağa ıza boldokşoyt, kaڭırıgın tütötüp ıylamsırap kıcırlanıp baradat. Al evirip arkı berkini aytıp jağın janı verdi. Keyde ıkşıp jötölöt. Anın alkımынан kandaydır bir ukkuluksuz ün kirkirep çıgat. Biraz baskandan keyin eti oor kempir borguldanıp terdedi. Oşol tegerektegi munu taanıgan kişiler anın askerçe giyingen kişi menen baratkandan ulam munu aydap baratkan eken. Nevagale uşunç kerek bolçu dep tavalaganday karışat. Kıyazı tigiler tavaldını Refkom'dan je kedeyler toğunan gelgen kişi o dep oyladı görünöt. Kuu kempir tigilerдің göz karaşlarında sezdi. Al bacıldap süylep barattı. Nege bizdin jerdi kedeylerge tartıp berişet. Tengdik desele bir önün ata babasından kalgan ak mayalı jerin batıraktarga karmata koyuga bularga kim hukuk beriptir? Bu kanday gorduk. Jok degende Kudaydan korkuşup, oşonço teşe jerden jarımın alışsa dile közleri toyşat ele go. Jerdi büt boydan eğilip alıştı, uyatı joktur. Kişinin içi örttönöt. Refkomdogu çoңdorga dattansaң, alar dele kişine kakı orduna görüşpöyt. Sen kağılayını taap aldı, bizge bala bolup kaldın ele, jakşılığыңды men unutpasmın. Oşo jer tuuralı bilgen akılыңды maga ayta gör, jardamdaş. Maga jer kereksiz bolgon menen bizdin nevereleribizge kerek bolor. Basa, senin jatar jerin jok çıgar deyim. Eger kağılasan kelip bizdikine jata bergin, tamagaş belen. Kempir jağın janıp baratıp çarşadı okşoyt. Janında baratkan taabaldını jaloruy tektep 100 arçısı menen közün sürttü. Taabaldı ağa tük жооп kaytarbay bet aldынан gözün albay baratat. Kempir anı toğurmak boldu. Mümkün koldogu mal mülktü da tıp-tıypıl şıpırıp alışar. Korkom. Maga boluşar kim bar? Tigi kalı baydın dele bir iğnesine tiyişelek. Al çoңbay. Anı nege yaşat? Men bolsam jesir katınmın. Menele görüşöt. Degi sen öz oyuңda aytçı taabaldı. Korkom. Taabaldı akırı anın köksösün suutup tak kese жооп kaytarmak boldu. Natalya Antonovna, помещиктердин, баймынаптардын, кулактардын колунан жерди кереген багалга, дыйкандарга бүт берүү жөнүндө Ленин кол койгон декрет чыккан. Мына кызык. Жерди неге жанагы батырактарга, дыйкандарга бересиңер? Аларда сатып алышсын. Кемпирдин буга окшогон кекердүү кебине таабалдынын куйкасы курушуп, төбө чачы тик турду. Ал дал ушул учурда сабырдуулук кылды да, жанында сурданып бараткан кемпирге катуу айткысы келбесе да, анын үмүтүн үзмөк болду. Наталья Антоновна, эгер сизге түшүнүксүз болсо, анда мен сизге дагы кайталап түшүндүрөйүн. Жерди эмгекчи элге кеңеш өкмөтү түбөлүккө пайдаланууга бекитип берди. Эми сиз түшүндүңүз го дейм. Ошондой беле. Биз ким болобуз? Албетте силер эч качан батырактын, дыйкандын, кедеген багалдын катарына кошулбайсыңар. Эми түшүнүктүү, деди кемпир. Абдан өкүндү. Анын мууну калтырап көз алактады. Аябай ачуусу келгендиктен ал ылдамдай басууга тырышып, башын жерден албай дүгдүңдөп баратты.
Bular biraz unçukpay baratışkanda bet mаңдайынан üstü kök tunuke menen jabılgan üy jana эки tarapka teң açılma kök sır menen sırdalgan darvaza göründü. Oşol tatınaka üy mömölük keң koro uşul Tokmok şаарынан çykkan Kaly baydyk ele. Kempir oor dem alıp çoң koronu gözдөй buruldu. Tavaldı koronun mаңдайына toktop Kaly baydın üyüne girip ketken kempirdi güttü. Kempirdi küte verip Tavaldy ayabay zarıktı. Kayda, köptön keyin kempir ontolop korodan çıkıp, art jagyn kılçayıp darvazadan жаңы көрüngen bir kişige Tavaldyny kol menen jaңdap körsetip, özü kelgen jagyn gözдөй maanayı pas ketti. Enesin izlep жүрgön Tavaldynyň közü karşısındagı darvazadan çıkkan adamdan öttü. Çarşı boylu, kara sur, beti tülöp düşkön, kara sakalçan kişi geletkanda Tavaldy ızat kılıp başını iye sılık salamdaştı. Bul Kaly baydın malayı Akinjan ele. Al özü kiçipeyil elpek kişi bolçu. Amansızbı? Meni siz çakırdınız bele? Dep al beytanış Tavaldy menen başın tömeneyi buçuraştı. Ova, gele kolungdu tuğan, dedi Tavaldy ağa. Tegil murda çoң ak sööktörgө kol berip körbөгөн neme saal jaltaңdagansып turup kolun sundu. Anan al Tavaldyny da jogorku darajalı törölөр sыяктуу kördü ele, birok munun sılık kiçipeyildүүлүgүn sezgende malay sürdöngön jok. Tavaldy bu kişinin negedir iýmengensigenin bile koyup sözdü şıdır başlamak boldu. Siz Tolkun degen kempirdi bilesizbi? Ova, bilçelim. Al tiri barby? Dep Tavaldy ünün kargıldana suradı. Akinjan bet mаңдайындагы beytanış kişini baştan ayak karap çıkıp, al ızat kılıp tez жооп berүүгө şaştı. Oşol kempir bir top жылдар boyu bu koronun eesi Kaly baydın kazan ayagın karmap, jan bagıp жүрgön beçara ele, dep malay andan bölök söz gelbey moynun burup, koro jakka göz çaptıra ketti. Al alda kimden жазганgan кейиптенет. Көрсө malay kıstalıp turuptur. Tavaldy enem ölgön eken. Bu kişi maga uğza albay turgango degen oygo düştü. Ayta beriңiz, degi al terübü? Akinjan selt ete düştü. Atugul şaşıp kaldı. Al süylөгөнчө Tavaldynyň bütkön boyu bir ısıp bir muzdadı. Tolkun baybiçe aman, siz korkpoňuz. Oşo siz tapпай жүрgön kempirdi uşul bay kuup jibergen. Malaylar baydın üstünön janagı Refkongo arzdanışıp, tamanakı mаңдай terlerin dolap жүрüşöt. Men da oşenttim ele, kündö gelsem ele ana mına dep akımdı berbey jüröt. Jürüňizçi mındayrak basıp süйлöşeli. Akinjan aldıga düşüp ıldamday bastı. Tavaldy andan kiçine arttarak kelatty. Bul kişi meni kalp ele alaksytyp baratpasyn dep oýlady. Mınday uçurlarda oygo ar nese düşöt emespe. Kempirdi izlegen uğulunun jürögü kiçine op koljudu. Tavaldy muunu boşoy түшкөнүн seze koyup, kayrattanıp ıldamday basıp, aldıda baratkan malayga katarlaşa düştü. Bular kerben sarayga jakындap kalıştı. Biraz basışkandan soň, berki kara sakalçan malay janındagı beytanış şinelçen kişini jal tektep жазганбай sır soramak boldu. Al kempir sizdin jakınыңыз bele? Atayı izleşiňizge karaganda siz oşonun küýümdü kişisi bolsoňuz gerek. Oşol menin enem ele. Enem deysizbi? Kızık, dep malay taң kaldı. Al özünçö birdeme degensip güngürönüp baradat. Al eki jagın karagısı gelbey, oygo түшкөн neme bölök köçögө düşüp ketken eken, bir okumda başın öödö götere koyup, ha okuy, al turgan köçödөн ötüp ketippiz, dep kayra burulup başka köçögö düşüp, kamırabay jayı жүрdü. Tavaldy astırtan munun kaş kirpegin baykap baradat. Enem degenime siz işenbey baratasızbı? Akinjan negedir oorulutunup başını ikep çekesin bırıştırıp alda kimdi ötü ayagan sыяктуу keyip süylödü. İşeni kuyun buradar. Жалган söz süylögön janın jeyt deçele. Beşimi oop kalgan eken beker söz süylögön künökör bolot emespe. Balan jakta uulum bar degeni men andan ugala gelem. Ehtimal siz bölök bir baykuş kempirdi oşogo dep izdep gelbeňiz. Kim bilet, bolsa bolar. Zamandın tardığынан kimder çaşılbagan deysiz. Azıp tozgondor emi öz yurtun izdep gelip jatjat. Oşol Tolkun baybiçenin balasının dayının men uşul waka çeyin suragan emeselim. Al teetigi körüngen koronun eesi Nasirdin degendin bir eski üyündele. Atagan atay, siz oşol baykuştun uulu bolup çıksaňız kanday sonun bolar ele? Ay kim bilet, men barıp üyde bar jogун bileyin.
Inim, siz uşunday bir pas kütө turuңuz. Ha, jakşı bolat, dedi taap aldı. Аңгыча ар жактан Акинжандын bir тааныш кишиси алдынан чыкты. Ал неме аны кое бербей бакылдап bir топ кармады. Кечке аягы тынбай басып жүргөн таап чынар теректин көлөкөсүнө эс алып отурду. Көз алдына энеси жана bir туугандары элестеп, биринен сала бири чуурап өтүп жатты. Жүрөгү элеп-желеп. 5. Коронун ичине көлөкө көйкөлүп түштү. Коронун чок ортосуна чыккан өрүк быйыл шагы ийилгенче мөмө байлаган. Жаш чагында өңдү түстүү болсо керек, эми карлык укуругун мойнуна салган, ал аз келгенсип кайгы карытып, убайым мушалап бүтүргөн. Ошондо да моюн бербей али да болсо тың ак чач кемпир өрүктүн тегерегинде жүрөт. Ал оорулутунуп күнгө күйгөн колун көдөнүнө басат. Бул муңдуу неме bir pas жанын жай алдырбай корону шыпырып суу септи. Gözüne көрүнгөн ардеме бирдемени жыйнады. Ал өзү баш калкалап жүргөн жепирейген кичине үйүнө bir кирип bir чыгат. Күйүлүп жерге түшкөн өрүктү терет. Корожайдын ээси аркы өз үйүндө күңкүлдөп наспай ыйлап отурат. Кемпир өрүктүн түбүнө отуруп, көзүн кыбыңдатып тегерегинде темселе оттоп жүргөн тоокторду тиктеп коет. Үргүлөп кетчүүдөй денеси балкып көшүлөт. Оюнда эч нерсе жок. Өзү айткандай мунун кам көрө турган каранар, карманар жакын кишиси барбы? Мунун караан тутуп бел кылары жок, жалгыз башы. Бул бечара эне баарынан түңүлүп, жакындарынан бүт үмүтүн үзгөн. Кайгызарды да унуткан, ыйлаганын да койгон. Байкуш кемпир ушул короонун ээсинин казанын кармап, кир когун жууп эптеп күн көрөр эле. Корожайдын ээси деле ашып ташып кеткен адам эмес, эптеп бала чакасын асырап, өз күчү менен күн көргөн киши. Антке менен ал ырайымдуу, боорукер, жаман жакшыны башынан көп өткөргөн. Мурда наспай ийилип сатчу. Азыркы күндө ага эл катары жер тийген, дыйканчылык кылат. Мына кары кемпир ошону кара тутуп жан багып жүргөн. Басса турса эл журт аман болуп бейпилчилик болгой эле деп кемпир тилечүү. Өмүр бою азап чегип, жаркырап күлбөй, айдалысына жаркыратып жарашыктуу кийим-кече кийбеген, сабыры сууз, өмүрү кайгы муңдан арылбай жүрүп чача агарган байкуш эне ушул убакта күңдүктөн башы кутулганга гана чоң ыраазы. Качан болбосун күндүр-түндүр ошон айтат. О, Кудай, эми ушул большевиктин боосун бек кыла көр, дээр эле кемпир. Мына азырда пейли жакшы, ниети дурус бечара байуче жыгачка жөлөнүп, күзгү желге денесин сергетип, жалпы калайыктын тилегин тилөөдө. Жаман адам өз керт башы жөнүндө кам көрөт. Өзүнүн гана эсен соолугун тилейт. Андайлардан үмүтүңдү үз дечү кемпир. Эртеден бери мунун жүрөгү кезек-кезек дүкүлдөй берди. Сүйүнөрмүн деп ал жакшылыкка жооруп коет. Эрди тартса, коңшуларым жакшы тамак жасап чакырар деп муну да жакшылыкка шыйгарган. Эми денеси магдыраганга эне кичине үргүлөгөнсүп, көзүн жуумуп көшүлүп барат деле, аңдостон кимдир бирөө сүйлөдү. О, байбиче, күйлү күчтүсүңбү? Кемпир селттей түшүп көзүн ачты. Жанында көптөн бери тааныш Акинжан турганын көрдү. Ал ордунан козголгон жок. Тигини отур деген өңдү эне колу менен жаңдап коюп, ага мындай деди. Ботом, сен Акинжан белең, көптөн бери көрүнбөдүң. Деги бала бакыраң аманбы ботом? Солдойуп туруп албай мындай көчүк бассаң. Кана, кеп урчу кагылайын. Акинжан ак түшкөн тармал, кою кара сакалын салаалап-сылап, мурутун чыйратып, чөк түшө калып, обдулуп сүйлөмөкчү болгондо, байкостон катуу чүчкүрүп жиберди эле кемпир. Ак чүч, ишиң мындан да оңолот экен, деди. Теңир жалгасын байбиче, өзүң да балаңдын күнүн көргүң бардыр. Баладан не вакыт түңүлүп, үмүтүн үзгөн кемпирдин көөдөнү бул сөздү укканда былк эте түшүп, беркини олурея тиктеди. Ага түгүн десе, кайдагы жокtu айтып, жакшылыкка жоруйсуң. Андан көрө ошолордун жаткан жери жайлуу болсун дегин. Эл журт аман болуп, эми кой үстүнө торгой жумурткаласын дебейсиңби? Байбиче, сүйүнчү, деди Акинжан сөздү узартпай. Эмнедей чунак, кандай сүйүнчү? Балаң сени издеп келиптир. Толкун секирип кетти. Ал ордунан турмакчы болуп, өөдө болом деп жер таяна калды. Өрүккө кайра далысын төшөп, ачууланган өңдү Акинжанды акырая карады. Койнары,
Kaydağı balan aytat. Eçak jerde jatkan baldarımda munun eme estetkenin görsem, kurulay meni şakawa kılganыңарды koysaňarçı. Men emne tamaşa kılganday silerden teňger belem. O Tolkun baybiçe, men sizdi kantıp tamaşa kılayın. Kuday ursun, çyn aytam. Jönü jok süýlebeçi batam. Akinjan, sen bala olup turasıňby? Menin 3 uulum 3 öteň nebak kaza bolgon. Murda günele bayağı tilekeda gelip, kapkaydagını aytıp kovurap, zeynimdi keytip getdi. Emi bul gelgen turbayby? Oşol çıraktarımda istegen sayın sayı sögüm kakşap, taňdy taň atgança kirpik kakpay çygam. Atgan atay, uşunday sonu zaman gelgende jok degende oşolardan biri bolgonda maga çoň kuwat bolmok. Ay arman, ay arman. Anı koyup bölök sözden başta kagılayın Akinjan. Süyünçülöp gelgen eski malay kempirge kantıp işendirerin bilbey şayı odu. Baldarının bağrınan kapkaçan küdörün üzgön Tolkun dele juutar emes. Dağı bir deme desele al kapalanıp uruşa ketken turat. Akinjan esti kişele bayüçeni ayap özü da kiçine kapalandı. Çın ele bölök biri menin enem dep жаңылыш buğa kelbesin degen oygo keldi al. Tolkun taştay katıp kaldı. Söylögön da jok. Ene gözün jaşıldantıp ыйлап jibergeni araң turganın berki seze koyup ağa kayrat berүүnü oylady. Birok azır sözdü emne jönünde baştoğunu bilbey, al mukaktanıp kaltary düştü. Abirdi neme özünün ulu kişige jalgançı bolunu kaydan kalasın. Al kıynalıp araňdan zorgo süýledi. Ey baybiçay, beşenege жазылgany uşunday bolgon soň ağa moýunsun baska çara barby? Baldarыңdın ölüsünün ölüdöy, tirüsünün tirülöy ajırap karıp bolgonuňdu mendele bilem. Uşunda biri silerden daýnyňardy suraştırıp jüret. Ehtimal oşol çyn ele uuluň bolbosun degen ümit menen geldim ele. Balkim al bölök nemedir. Çyn tögünün bilbesden süýünçülöp koyup özümde uyalıp kaldym. Çyny Akinjan Baykostan gele kalganyna özü da ökündü. Janağı asker kişini ağa anına erçitip gelgenin aytkan jok. Antkeni başında tavaldı, Baykovtun kolunda jürüp ketkeni malayga malum emesele. Bıyağın terip tepçip kozgogondo albette kempir dareksiz uulun balkim oşol gelbesin dep şek alat ele de. Baybiçe, degem bolsa da oşonu sizge görsetöýün, ağzı arıgıp tiginde turat. Söz kan buğanday toktoldu. Malay basıp köçöge çıktı. Tolkun toktuna albay çevelenip arka terki kaysaktap jürdü. Bir okumda demi kısılıp başın çaykap gödönün tırmalap entiget. Al elingdep eki jagın garanat. Ene böjöňdöp koroodon göçönü gözдөй çygyp kovuradı. Bu kaydagı nemeni erçitip gelgen jüret. Üzülgön ümit emes bile. Nege maga kulundarım destetdi. Oy teňirim. Men şordu gaysy jermen jazdym ele. Kanteyin. Kayda. Kempir Akinjandın arkasından keçine keçigip çıkkanda, anın garağını burçtan burulup ketken. Enenin jürögü kuvanganda, eljirep kaygırganda sızdaytda. Al kalç etet. Bul kempir ayabagan gayrattuu, çydamkay, sabırdı kişele, al bat ele öz boyun toktotup soğuluğa düştü. Ene ayabagan begeken, közünön mölt etip bir tamçı jaş tamgan jok. Tolkunnun gıcırı gelgeninen tiline küçü çıktı. Al arman kılganday dalay geyiştüğü sözdördü çuurtup jattı. Men uşunday jaralgan jan belem, kimdin tuzun urdadım ele, kimderge jamandık kılganym bar. Uşintip jalgız kakşap kalar jönüm jok ele go. Menin niyetim durus emes bele, oy düýne ay. Botodoy bozdogon kempirden ünü basıla düşkönde, anın başına baylangan bir çarçı kirdegen ak joğuluğu jelkesine şıpırlıp düşkönün özü sezbey bezelendi. Al toktuna albay tıvırçılap, kayra korogo kirip bir pas tura kalganda 16. Jılı ürkünde dareksiz joğolgon Akbay degen uulunun kebetesi göz aldından ötöt. Ehtimal oğşol Akbayım gelip jürbösün. Ene çıdabay dağı koroodon sırtты gözдөй ayağı jerge tiýbey böjöňdöp jönödü. Al akıyıp eki jatty karasa közüne tük karaň körüngön jok. Közüm tunaryp göre albay jatamby? Dep al jelkesinde salbırap jürgön joğuluktun uçu menen gözün sürttü da kayradagı janagı kişi ketken jakty karady. Mıdır etken jan görünbögöndө ulutunup baykuş ene japыс duvalga süýönüp jertiktep, "Ay kaydan, al uulum kaydan gelsin?
Oy çirkin sana, bayağı Tileke bugün gelmekçele, oşol da gelmedi. Ay meyliçi gelbese, dep al özünçö bölkülde bakırın oğrayt. Tağı aldı, kempirge ketken malaydı bir topko deyre kütüp, jedep zarıkkanda köçönü boylop basıp, kayra murdağı oturgan gölököğe gelgende, Akinjan anı ordunan sıypalap tavalbay turuptur. Bular oşol zamat daro eneni gözdey geçti. Akinjan al kişi üyündeken degenden bölök tavaldıga eşnese degen jok. Köçönün burçundan geletkan eki kişinin qarağını körüngönde duvalga jölөнгөн tolkun oşolordan közünü ayırbay telmire tiktep durdu. Bulardın biri bolsogo özüne tanış. Al emi tigi janındagısı kim? Askerçe giyingen neme görüngönde tolkun anı tangala qaradı. Askerde menin kimin bar ele? Ulan tigiler özüne jakındagan sayın enenin göңülü suudu. Bul kaydağı neme boldu eken? Bu dağı enesini tappay jürgön bir beçerago. Meyli gelsin. Munun enesi da mençilep uğulun estep jürgön çıgar dep Tolkun Baybiçe göğünçö bölök enenin kaygısını oylop kandaydır bölök ayalga jan açıdı. Berkiler ulam jakındap gelatkanda alardı qaragısı gelbey moynun tetiri burup özünçö dayını jok bir deme dep küyrödü. Oşentse da Boğurker kempir toktun alvadı. Akinjan arışın gere basıp gelatkanın ene közünün kıyığı menen qarasa art jagında şınga boylu, kara toru, jaraşıktуу, kara muruttu sulu kişi gelatıptır. Tolkundun denesi solkday түштү da anan al böjöңдөp korogo kirүүgө umtulganda Tolkun Baybiçe, tura turuңuz. Atayı izdep gelgen uğulun uşul, dedi Akinjan arjaktan. Darbazanın bosogosundan ene sol butun jaң ele arı taştaganda art jagын kılçayıp Akinjanga açulana ketti. Sen kanday kokuyun emesin. Bugün maga jönü jok ele asılıp kaldың da. Je meni şıldın kılgın gelebi. Akinjan bir deme degençe gütpöy Tolkun korogo girip barçın arı dep katuladı. Oşol vakta taap aldı enesin ününön tağını koyup al arı qarap turganda uçkan boydan jetip "Apamsın mı?" dep tolkundagan boydan kuchaktaganda ene bezgek degендей kalçıldap "Ay!" dep katуу bir çаңырып aldı. Uşul uçurda aga kıyım bola түштү okşadı. Emne ekenin gözü çımırap bilbey esi oyu түштü. Ene uğulun anık taanı elek. Munun esin tındırgan enelik merim. Kala berse çirkin balanın küçtüğü güyüteli. Janında turgan eköönde jan jok. Abdan korkunuştu. Artıkça tavaldının korkonundan üreği uçtu. Bular ayak serpbey sulk jatkan eneni teyrekteşip çuğuldaştı. Angıça kempir paanalap jan bagıp jürgön üydün eesi çuğunu ukkanda üyünün çurkap çıktı. Kütpögön jerden eesi oğup jatkan Baybiçeni görgöndө anın berkilerge açusu gelip tumuşuğu menen birtiydi. "Oy, siler kanday tentek nemesiңер? Uşul araң öz janын bagıp jürgön beçara kempirdi jıga çaap taştaganыңар emneңер? Мындай тургула." Akinjan üy esinden aybıgıp oğlaktayı berdile, tavaldı enesinin başını jölöp süylögö darmanı gelbey, muunu boşop şaldıray түштү. Üy esi anı jelkiden mıkçı garmaganda oğlak turgan malay aga kıykırıp jiberdi. "Hey, bul kişiге kol kayırbagın. Biz kantip ele uşul kempirdi jıga çabalı. Moğu jogolgon uulu geliptir. Uşunu görgönde enesi esinden tandı." "Ha, oşonday bele. Ol da kurgan kişi ay, emi kantem. Süyüngönde toktan albay ketken eken bala boğur etmenin teң da." Bары esinen tangan eneni tegerekteşti. Al meltirep ayak serpbey sulk jatat. Anın kebersigen erdi kөгörө түшүптүr. Öňü gupku. Baybiçenin ak çaçı jayılıp uğulunun tizesinde tөгülüp jatty. Akinjan kempirdiň kolun süyöp tamırın garmap görse bilek tamırları kadimkisindey bıjırayt. Jürögü da demeydegisindey düküldep sogot. Жалгыз gana anın mangdayынан kiçine bilinер bilinbes muzdak kara ter sızılıp çıkansıdı. Gütpögön jerden kuvanganından bolsa gerek karıgan baykuş enenin çekesindeki kan tamırları barsayıp göğüp çıktı. Apa, gözüňdi aççı!" dep tavaldı enesinin çor bolgon kolun uşalasa da alt tük kıymıldabady. Bары andan çoçulaştı. "Üýgö kirgizeliçi," dedi Akinjan şaşıp. Ölük sıyaktu kıymılsız jatkan Tolkundu uğulu ekölöp koldoruna kötörüşüp törgö jatkyzıştı da andan gözlerini ayırбай tiktep turuştu. Boğurker malay kanter aylasını tappay kaysaktap toba dep özünçö güngüröp çakadan kesege suu suzupsun dele tavaldı anı algan jok. Uğulu sagıngan enesinin mangdayынан sılap közün jaşıldantıp keyip araň ele turdu.
kayda bir toptan keyin ene akırın kolubutun kıymıldatıp es uçun jeyip gözün üldüretip açtı. Uulu anı başынан jölödü. Tolkun mangdayında oturgan Tabaldydan közün ayırbay jalory tiktep turup mınday dedi. Menin dareksiz joğolgan Tabaldy degen ulumdun kiçine gezinde kazanga jygylganda betine tak düşkön ele. Bu kişinin yüzünde oşol belginin bari joğun gözüm kurgur tunarıp dana köre albay jatam. Ay, al balam kaydan gelmegele. Balkim bu oşoga okşoştur. Ene dağıle künüm sanap işenbey şıpşınıp oğrulutundu. Malay menen üyesi da işenbegende işin elçen kişine tikteşip emne değerlerin bilişpegen öңdüğü jer tikteşe geçişkende Tabaldy özüne zor küçtün türtküsü demörün bolgondoy kayrattana düştü da köp жылдан beri uğulunan tüngülgön enesine mınday dedi. Apa, men çın ele oşol joğolgan Tabaldy balaňmyn. Menin Kenjetay, Akbay degen bir tuğandarım bar emes bile, alar kayda, degi oşolor terübü. Uğulunun bu sözünü ukkanda enenin emi jürögü tolkudu. Tolkun Baybiçe bölmönün içi güngürt bolup tursa da, janında oturgan Tabaldynyň yüzün enkeyip kayra tiktep, anın betinen özüne belgülük içine taktı dağına görgöndü. O kudret, ırasele menin dareksiz joğolgan balam Tabaldy tura. Bir tuğandarın atın ataganın görsöň, karaldım, jarygym, sen için gördümbü, tögün gördümbü, aylanayındar, çyn eken. Tolkun Baybiçe süýüngönnünden toktona albay, uğulunun moýnun kuçaktap sol kulda uylady. Al barıp turgan gayrattuu kişi emespe, ıgı jok göz yaşın kaydan tökküsü gelsin. Al berki baldarının mından bir neçe jıl murda kaza boluşkanın uğuluna özü uguzup, aga kayrat aytty. Köptü görgön Baybiçe öz başынан ötkön oğur kündörün, kököýden getkis kordukların tük kozgogusu gelgen jok. Al aytarga söz tapbay kuwanıştın baktının koynunda balkıp özün en ırıstuu bak taalaylı kişidey sezdi. Jürögün mıkçıgan kaygılı kündör közünün kayın bolup öte berdi. Kuwanıç. Bolgondo da uktasa tüşkö kirgis çeksiz çoň kuwanıç. Al balasına aytarga söz tapbay tolkundanat. Munun azırkı körünüşünün körgöndördün aga jana açıp boru oruganday. Ey baldarım ay, ümitsiz pende bolboyttura. Men ömür boyu jakşylyktan kenede ümit üzgönüm jok ele. Beregi jaň hökmet çykkanda biz da tegin jaralgan jan bolbosak kerek dep öz başybızga özüz ee bolgondo bir süýüngömün. Kap kaçankı dareksiz joğolgan Tabaldymdy emi görgöndö dagı bir çoň kuwanışka bölöndüm. Eki to görüşpeyt, ölbögön kişi görüşet eken. Oy tobo, jamandyktan baş arıldy. Anan mende ne arman bolsun baldar. Bölmönün küngürt tartkan içine ömür jarık nurun çaçıratkan siyaktanıp, azaptın jalınına kaktalıp gelgen Tolkun Baybiçenin yüzü nurdana düştü. Anın betinin otu tamılcıp kızardı. Muңdaşlar, tilekdeşler çın akbeyilleri menen öz oy pikirin aytıştı. Mındayda süýlögö söz taba albay kalat görnöt. Kempirdin müdöösüne jetkenine jetine albay, Akinjan anı kuttuktaganday jarkıldap aga mınday dedi. Tolkun Baybiçe, dele ırısыңыз çoň eken, baktulu menen bastaşuga, taalaylı menen talaşuga bolboyttura. Albette, mına bul kaldaygan kalın kalayık arasında oşolor katarı bul zamanda bizdeylerden mangdayı jarkıradı. Barıdan da silerege sonum boldu. Ölgön gayra tirilgendey, öçkön ot tamganday boldu. Jana, kaydagı jok nemeni kozgoduň dep maga açulandyňyz ele, azır kuwangandan deňizdey tolkuduňuz. Kızık, degele oyda jokto kızık iş boldu. Akinjan borsuldap küldü. Janında turgan goronun eesi berkinin jakşı oyun kuwattaganday başını ikep, Tabaldynyň sürdüğü gebetesinden gözün ayırgan jok. Bularga süýlögö söz tabalbay da kaldı. Jarpı жазılıp sanası tıngan ene şaşıp koňşusunun samorun koyup jiberdi. Tabaldy enesine uçuraşıp göňüli jaylanyp sanası tıngan soň atın estedi. Jakşı at jangar alja emespe, oşol zamat Akinjan ekö kerben sarayda eesini eňsep turgan alayak karagerge keçti. Bular korodan çykkandan keyin Tolkun birin serin idiş ayagyn garmalap, "Menin ulum Balşoybek eken, aman esen geldi" dep özünçö syymyktanyp kowurap jürdi. Baykuş enenin kenedey jany jayalgan jok. Samowar kaynatıp mayga nan bışırıp jiberdi.
Антып минте уулун кастарлап меймандоого көргөн камылгасы бүтүп калганда атын жетелеп таап алдысы да келип калды. Боргулданып тердеген эне кайра уулунан көзүн албай карайт. Мээримдүү эне кантсин, жетине албады. Коронун ээси өтө адамгерчиликтүү киши эле. Тамак ашы кемчил бечара кемпирди сыйлап, өзүнүн колго асырап жүргөн куйруктуу кызыл козусун байбича, уулуң келди, башың куттуктаганым ушул болсун деп жетелеп келгенде, Толкун өзүн чоң кадыр баркы бар кишидей сезип, ыраазы болуп алкады. О, кагылайын теңир жалгасын, сен да бир бечара элең, мындан ары мартабан көтөрүлсүн, бала чакаңдын убайын көр. Баары жапырт үйгө киришип, жайылган дасторконду тегерете уй мүйүз тартып отурушту. Толкун жаңыдан тигилерге чай куюп суна баштаганда, эшик ачып чарчы бойлуу, бети толмоч, муруту буурул, кызыл жүздүү киши капыстан шып кирип келди. Бул Тилеке деген киши болчу. Толкун байбиче, күйлүгүчтү жүрөсүзбү? Ал колуна кармаган кичине түйүнчөгүн энеге сунуп, анан төрдө отурган Таабалдыдан көзүн албай босого токтоду. Гел кагылайын, деп Толкун тизесин таянып өйдө болду. Айланайындар, бул баягы Таабалды болуп жүрбөсүн? Ооба садагың, ошол балам келди, төргө өт. Таабалды бул кишини жазбай тааныды. Булар бири-бири менен кучакташып көрүшүштү. Тилеке сүйүнгөнүнөн толкундап кичине жашып кетти. Акыр көрүштүгө, тың азамат боло турган эле, тирүү болсо келер дечү элем. Ой тобой, жакшылыктын үстүнө чыкканымды карасаңар. Таабалды экөөбүз баягыда анжияндан ажырашкандан бери канча жылдар өттү. Кана бир боорум, өзүңөн кебурчу сагыныштык, деле сонун кеп болбоду. Таабалдынын башынан өткөн окуясы айта берсе түгөнбөс экени белгилүү эмеспи. Өзүнүн басып өткөн жолун кыскача гана айтып түшүндүрдү да, анан Тилекеден жалпы элдин турмушун сурап билүүгө шашты. Мына менин көргөндөрүм, басып өткөн жолум ушундай, аны дагы далай козгорбуз. Кана Тилеке, өзүңүз сүйлөңүзчү. Мен силерди көрсөм, өз ооздорунан көргөн билгендерин уксам деп көксөчү. Турмуштун башталышынан сүйлөңүз. Ооба, буга биздин турмуш кызык да, өз эли журтун ким эңсебесин, деп Акинжан күдүңдөп Таабалдынын сөзүн коштой чапты. Тилеке ачык айрым киши эле тизесин таянып, карсылдап күлө сүйлөдү. Кеңеш өкмөтү чыкканда эле мени болуш кылып шайлап коюшкан. Колуман келишинче иштеп жүрөм. Чынымы айтайын, байманаптарга, болуш бийлерге тим эле чагылгандай тием. Аларга кайнаса кан кошулбайт эмеспи? Эжелтен ак сөөктөргө кедей баласы сөөө көчтү да. Мына эми мыйзамга жараша бизди эзгендерден мендей, сендей жана моулардай кедейлер кегиналар кезгелди го буюрса. Баары өз колубузга тийбедиби, Тилеке? Орус эли менен дагы бекем бириктешип өмүр сүрүшүбүз керек. Мына аман көрүштүк. Кеңеш өкмөтүн чыңоого баарыбыз тегиз кол суналы. Булар күжүлдөшүп узак сөзгө киришкенде, Толкун байбиче кайгы капасыз, эч кимден коркуп үркпөй күн өткөрөрүнө кенедей күнөм санабай, жүзүн албыртып, дагы мындан эбегейсиз зор бак таалайга бөлөнчүдөй магдырап, уулун тиктеп отурса, анын санаасына бул келди. Эми бирөөнү бирөө кордоо жоктура, жаңы заман, жаңы турмуш, эркин жыргап күн көрөбүз. Балдар ырыстуу болсо экен, элге мындан бетер жакшылык болсун. Арадан аз күн өтпөй жаңы заманда Бишкек калаасындагы бир мекемеге жыйналган элдин арасында Таабалдынын үнү шаңкылдап бийик чыгып жатты. Эпилог. Кеч күз, нарын шаары. Маңдайында алакандын отундай кашкасы бар жорго басыкты тору ат минип, Будовкинге деген жазуусу бар күмүш кылыч тагынган, чачына ак түшүп, муруту буурул болгон сүрдүү киши көчөдөн атырылтып өтөр эле. Бул киши ким? Ал кайда иштейт? Ошону билүүгө ынтызар болдук. Ал кезде бир жолдошум экөөбүзгө кантондук жаштар комитетинде иштечү элек. Жанагы киши жөнүндө өзүбүзчө кебурчубуз. Демейдегибиздей бүгүн да кызматтан кайтып келатып, баягы киши жөнүндө аркы беркинип сүйлөштүк. Оюбуз чаржайт. Анын ким экенин анык билбей, маектешип баратканыбызда кырбаш карыя капталдан качырып биздин аңгемебизге аралаша кетти. Балдар, ал революционер Акбаев деген.
Çal emnegedir özünçө güngürenip oyga batkanday meltirip kaldı da bir okumdan keyin kayra sözün uladı. Anın atasının atı ele köp, jana öz atı da arganda eken. Gebiröleri anı Aleksandr Aleksandrovich Pudovkin deşse, kaybiröleri Tayga dep koyuşat. Al kişini Tiyanşan'a gelgenden beri biz Akbayev dep jüröbüz. Dege kızık. Emne sebepti anın atasının atı arganda ekenine menin gözüm jetpeyt baldar. Çınında özü jökö degenin uğul eken. Başkasını aytıp ne kılayın? Menin ağa bir razı bolgonum. O Gayran Gökjal bay menen manaptardın. Kala verse kengeş birligin köre albagan, bizdin tilegibizdi katırmakçı bolgon kuturgan basmaçıların sazayın koluna berdi deysin, teyimele kara tağınga tigen itelgidey. Jakşı sözdü uqqandan kim jadasın? Kırbaş karyanın oşol kişi jönündö azdır köptür bilgenin toluk aytışın öte surandık. Oşolle deysin erbe? Akbayev Altıgül Lenin'di görüptür deşet. Padişah zamanında Kayran Gökjal 10 yıl boyu türmöde jatıptır. Jeldetler tavalını oşonda atuğa da öküm kılışıp darga asmak boluşkan gosyağı. Oşonda alı özünün erdiginen jana oruslardan jardamı menen ölümden aman kalıptır. Al kişi jönündө argımarganday aytıp jürüşöt. Geçe gele bolup ötken grajdandyk soguşta ak gvardiyaçılardan jazasyn berip Ural'dan oyu menen toğusundan aktardı tazılagan komisar eken dep da ugam. Kıskası siler görgön kırgız kişinin dankın ukpay kalgan bul jerde kişi joktur. Andan beri dalaycıldar sızıp öteverdi. El tağlay üçün güreşkön sonun kişilerden elesi kalk arasında daim saktalıp kalaveret emes be. Anday kişiler cıldız emes da, cılt etip bir görünüp jok bolçuday. Jakşı adamlardan özü ketken menen anın artında nuskalуу sözdörü, jarkıragan sonun elesi kalat. Özü ölgön menen emgegi kalgan mıktı kişilerdi kim esinen çıgarat. Kündördün birinde ataklı Narın daryasının jegin boylop jürüge tuğra geldi. Darya kaydan toktosun, kaydan soğulsun. Mından bir neçe jıldar murda daryanın janındağı biz görgön şart toğ talaşıp ösüptür. Çoң Narın daryasının boyuna el tağlayı üçün güreşkön tavaldı Jukeyev Aleksandr Aleksandrovich Pudovkinge partiya menen ökmötübüz estelik turguzgan. Oşonu görgöndө revolюциянын толкунуна koşulgan anın jarkıragan elesin eç kaçan eli esinen çıgarbay, kılımdar boyu saktar degen orus ayalı Katya'nın aytkanı daima esten ketpeyt. Çıgarmanın ayağı. Urmattуу ugarmandar, mına uşunu menen Tavaldy Pudovkin attуу kölömdүү повестибиz soňuna çykdy. 2 bölükten turgan, 12 bölümden turgan çoň kölömdүү повестти kütüp uqqanыңızlar üçün, jakşı kommentariylerde жазып, meni koldop turganыңızlar üçün men sizlerge tereň ыраазычылыгымды bildiremin. Mından arıdağı sizler üçün jakşı çıgarmalarda okup berүүgө men ardayım dayarmın. Sizlerge men tereň ыраазычылык bildiremin. Ardayım üy bölöňüzler men tınç bolуңуздар, esen bolуңуздар. Rahmat barıňızlarga.